Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жомарт берешен инсандар. Биз буйруса Жалал Абад жеринде муктаждар комплексинде сонун иштер дагы да алдыга жылып атат. Бүгүн да усталар келип, ишти алдыга жылдырууга бизге көмөк көргөзүп, жардам берип, иштерибиз сонун алдыга жылып атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүн биздин муктаждар комплексинде өзгөчө коноктор бар. Алар кимдер десеңиздер, алар бизге бир топтон бери кайрылып жүргөн кичинекей жап-жаш Баязык деген наристебиз бар. Мана ошол Баязык бизди издеп муктаждар комплексине келиптир. Бирок өзү издеп эч эле бизге жолукканы бандай сааты чыкпай, Татынайымга кайрылып, Татынайымды ээрчитип алып, жүр медерекеңди таап бересиң деп экөө ээрчишип келиптир. Ай, Татынайым, кандайсың? Үйбөй калдым. Үйбөй калдым. Ден соолук кандай, жакшыбы? Кулагың кандай? Кулагың чачың алып койгонсуңбу? Бул Татынайым деген кызды жакшы таанысаңыз керек. Бул Татынайым кыз Индияга бир эмес 2 ирет барып, лечениянын жардамы менен, момундай айтканда, бул жашоого 2-нчи ирет жаралышына ошол Индия себепкер болуп, сонун болуп, сиздер менен биздердин мына арабызда сонун болуп жүрүшөт. Мына ушул муктаждар комплексине бир эмес 2 жолу усталардан кабар алып, ушундай апасын ээрчитип келген убактар болгон. Бул Баязык деген бала экен. Баязык, кандайсың? Баязык. Баязыкпы? Баязат. Баязат экен, Баязат. Баязат кайсыл жактан болот экен? Сиз айтып коесузбу? Базар Коргондон. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунан. Базар Коргон кайсыл жеринен? Советский. Советскийден болотпу, Канча жашта? 4 жашта. 4 жаштабы? Канчанчы балаңыз эже? 4-чү. 4-чү балаңызбы? Буга чейин бизге бир топ байланышкан экенсиз. Эмне маселе болду эжеге? Бир айтып берип кетиңизчи. Апрель, ушул 2020-жылдын апрелинен баштап ушул серик кездешчү ооруга калды да, ошо каны 35-ке түшүп, Жалал Абад гематологияга биринчи кайрылганбыз. Андан кийин Ошко барып, Ошто лечение алып жүрдүк. Ошо мурду канап, каны түшүп, жана организмде травматит деген немеси жетишсиз болуп, каны түшүп. Кыйналып кетти. Азыр дагы ар жума сайын кан куюу травмасы. Бул кадимки эле Татынайымдын оорусунун бир түрүбү? Ооба, ошондой гепатическая анемия деген диагноз койду да. Кан куйдурасыздарбы? Кандай кыласыз ошондо? Ооба, кан да куябыз, анан травмамаса да куябыз. Ол каштары койланып, анан бетине да түк чыгып кетиптир. Бул эмнеден? Ошо жана дарылар ичип аткан, врачтар жазып берген. Ошо канды мындай эмесине келтирет депчи. Азыр эмне деп атат врачтарыңыз? Ошо неме пересадка кылыш керек, чет мамлекетке барып деп атат. Бул жерде Кыргызстанда мындай кан гана куюп коёт экен да, башка лечениясын жок экен, ошо чет мамлекетке деп атат. Ширин бала экен да. Зулфия эже, Татынайым кандай анан? Кандай жакшы жүрөбү? Жакшы, буюрса ай сайын анализдерин тапшырып атабыз. 2 күндөн да анализ барабыз, 1 ай болуп калды, ай сайын анализдерди тапшырып атабыз. Буюрса канынын бийиктиги гемоглобини 150 болот. Машалла. Жакшы баары. Машалла. Мына ушул Татынайымга жардам берген урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, караңыздар. Кичинекей кыз эле кубарып, жүзүнө кан жүгүрбөй, ушундай кыйналган жапжаш кыз эле, бирок ушул кызды аман эсен сактап калган. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Татынайым, Зулфия эже, бул бала боюнча сиздин түшүнүгүңүз кандай болду ошондой? Бул азыр ооруп аткан. Булардын костный мозг анализинен ошо Ошто аныктай албай, Бишкекке барып аныктаптыр. Мына апасын айтып берүүсү боюнча, Бишкекте костный мозгтон текшергенде апластический анемия деп чыгыптыр. Апластический анемияда ошол тромбоцитти да түшүрөт, каны суюлуп канайт, мүлктөрү, мурду, бул айтып атат, азыр көзүнөн бери канап кетти, башында ооруп жүргөндө гемоглобини түшөт, канагандан кийин анан мындай айтканда чучуктун клеткалары айнийт. Анан канагандан кийин гемоглобин коет, анан тромбомация деп коет, тромбоцит коет, ошо канды коюлтуп тура турган клетканы куят бул балагачы, өзүнө келе турган. Ал гемоглобинден
акчасы мындай айтканда 2 эсе кымбат болот. Кандын арасынан ошону алганда кандын арасынан аз эле чыгат да. Бул балага куюш үчүн канча трамвай керек. Ошон үчүн ал кан гемоглобиндин акчасынан 2 эсе кымбаттаак болот. Анан куйганда дагы же көтөрүлөт, же мындай өтө көтөрүлбөй организмге ар кандай таасир бериши мүмкүн да. Анан бул баланы айтыптыр эми чет мамлекетке алып барып пересадка жасатса, буйруса бардыгы жакшы болот деп. Өзүм негизи апластик анемияларды ошол жака алып барганда дагы эми Индияга деп атат. Индияга алып барса, лечение менен буйруса көрөт го деп ойлонот. Бул бала куда каласа пересадка эмес, лечение менен сакайса болот иншалла. Эжеке ошол лечение менен сакайтканы Индияга барып келгени каражат жетишсиз болуп атабы сиздерде ошондо? Ооба, азыр ошо каражат жетишсиз болуп жатат. Ар жума сайын больницага жатып, ошо кан койдуруп. Өзүңүз канча жаштасыз? Өзүм 33 жашта. Канчанчы балам дедиңиз? 4-чү балам, кичинекейбиз. Чоңдору бар. Эгерде пересадка деп калса, Кудай сактасын, донорлукка даяр да? Ооба, ушунан чоң эжеси менен. Азыр биздин алдыбызга муктаждар комплекске эмне максат менен келдиңиздер? Ошо Махмет аманат фондунан жана Недер Сапарбаевден ошо жардам сурап келдик. Жана кыргыз элинден жардам сурап келдик ошо балабызга жардам берсе деп. Азыр кичине толкундан сүйлөй албай атам сөздөрүмдө. Азыр бул травма маса куйганыбызда эле 3 күн гана жашайт экен да. Мындай бөлөк организмдечи, ана кан башка бирөөнүн каны да 20 күн жашайт экен жашаса. Кайра эле түшүп кетет да, өзүнүн иштеп. Биз жазда багы онкология бөлүмүндө Ошто больницага барганда ошол жерде бар элеңизби? Ооба, ошол жерде барып, жаңы эле барганбыз ошондо. Мына Зульфия эже дагы бир баланы биздин алдыбызга алып келипсиз. Буга чейин да бизге бир нече балдарды, муктаж балдарды алып сунуштагансыз. Бирок алардын дагы кылыктарын көрүп жүрөсүз, баардыгын жакшы билесиз. Мына ошол жерде ким деген жанагы кыздын аты? Баткенден. Мадина деген кызды бүгүнкү күндө элибиз сурап атышат. Эмне болду ошол кыз деп. Ал кыз боюнча мен бир күнү элге чыгарам, эмне болгондугун, эмне болуп атат, эмнеге биз чыгарбай атабыз, эмнеге биз кабар албай атабыз, анын баардыгын урматтуу элим сиздерге чыгарам. Негизи мен дайыма жардамды адам билсе билбесе дагы берип келет элек. Бирок Кудай ыраазы болсун деп гана берип келет элек, бирок ушундай башкача ойдо, башкача үгүттө инсандар бар экендиги аябай өкүндүрөт. Албетте Кудай баардыгыбызга күбө баарыбызга карап турат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, мына Баязат Сопсонун ширин бала экен, Кудай буйрса мына ушул балдар Кыргызстандын келечеги. Ушул балага мен ойлойм да көп эле расход кетпейт. Бул пересадка деле болбошу мүмкүн, Кудай калса. Үмүт бар, лечение менен сакайганы. Ушул балага жардам берсек деп мен сиздерге чакырар элем, кайрылар элем. Мен бул бала боюнча бүт информация алып бүткөм. Бирок менин алдым азыр издеп келишиптир. Мына комплекс, муктаждар комплексинде сиздердин комплекстин алдында сиздерге кайрылып турабыз. Эжеке, адрес, толук адрес, телефон номерлериңизди айтып кетсеңиз болобу? Эгерде элибиз көрүп, балким жардам беребиз, балким сунуш суроолор болгон болсо байланышса. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Советский айылында турабыз. Телефон номер Билайым 78 менен 02 7082. WhatsApp'тагы ошол номерде. 700 кайталап коюңуз. 778 02 73 82. 778 02 73 82. WhatsApp'ыңыз бар. Эл сомуңуз барбы? Эл сомда бар. Кайсыл номерде? Сбербанк карталарыңыз барбы? Ооба, бар, азыр бирок эсимде. Эсиңизде болбосо, анда мен ушуну азыр түз эле YouTube'га киргизем. Өзүңүз карап, комментарийларга жөнөтүп коюңуз, Аты жөнүңүз өзүңүзгө толук. Мен Алиева Миргуль Абдыбалиевна. Алиева Миргуль Абдыбалиевна. Эгер ушул эжекебиз жазган болсо, баланын апасы жазат, Кудай кааласа иншалла. Телефон номериңизди кайра кайталап койсоңуз. 778 02 7382. Мына ушул номерге түзмө-түз байланышып, суроо сунушуңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Мен эжеке Кудай кааласа жакын күндөрдө үйүңүзгө барам. Үйүңүздөн дагы элге кайрылуу жасайбыз иншалла. Балаңызга Кудайым шифа берет. Жакшы болот. Кыргыз элим эч качан таштап койбойт. Биз кайрылып чыккан ар бир мекендештерибизге жардам берип келген. Дагы да жардам берет. Биз мына ошол жанагы айтып өткөн Баткендин тургуну ким дедим эже? Мадина. Мадинага коомчулук алып чыкканда
bir жума ашып барса 10 күн аралыгында миллион сомго жакын жардам беришти элибиз. Миллионго жакындап калды чындыгындачы. А мен мына ошол аманатты текке кетип, аманат бандай коромжу болбосун дей калып, жаман көрүндүм ошол инсандаргачы. Чындыгында ар бириңиздерге чогулган элдин аманаты биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун көзөмөлүндө болуш керек. Көздүн карагинде болуш керек. Ар ким өзү билди болуп, өзүн билди болуп иштетпеш керек. Себеби эл уктабай, момундай айтканда, кыйналып тапкан ырыскылары менен бөлүшүп атат. Эжеке угуп атасызбы сиз? Машалла, Кудай кааласа жакын күндөрдө бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, мен муктаждар комплексине болуп аткан иште сиздерге кыскача бөлүшөйүн. Бул эжекебиз чындыгында бизди издеп келгенин көрүп мен боорум ооруп азыр ушул жерден сиздерге бөлүшө калдым. Чындыгында кыйын. Бала эч качан оорубасын. Балаң ооруса эмне деген азаптар. Муңайып турганын көрүп, боорум ооруп сиздерге маалымат берип кайрылуу жасадым. Жакын күндөрдө биз толук кайрылуу жасайбыз иншалла. Балдардын иштери боюнча мен бөлүшө кетсем, мына балдар уже спальный бөлмөлөрдү актарын чыгарып атышат. Потолоктор болуп атат. Бул бир семьянын үйү. Экинчи семьяны болсо мынакей МДФ потологу толугу менен бүттү. Мынакей сонун болуп. Обойго даяр. Бул комната полун кылабыз. Спальный бөлмөсү. Балдар бар бул жакта. Усталар ушу менден качып эле жүрө беришет да, менин досторум. Ушундай балдар бар. Мына ак болуп турат. Потологу толугу менен бүттү. Бардыгы сонун. Мынакей караңыздар, керемет. Бизде азыр бир усталар сонун иш кылып атышат. Алар эмне иш кылып атышат? Алар биздин азыр Кыргызстандын туусун намазкана бөлмөсүнө түшүрүп атышат иншалла. Натяжной потолок деп коет. Мынакей. Балдар кантип атат? Болуп атабы? Кечке чейин жетишебизби? Кудай кааласа, урматтуу мекендештер, ушул ачылып турган жерге эртең көргөзөм. Кыргызстандын туусу мына ушул жерге түшүрүлөт. Биз азыр бул жерге обойлорду алып келдик. Полу мынакей сонун болуп, бардыгы даяр. Бул балдар ушул натыжнойду бүтүрүп кетейин деп келишти иншалла. Мына ушундай урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, Кудай кааласа бул муктаждар комплекс бүтүп калган болсо, быйыл тапшырып алсак ниетибизге жетер элек деп турабыз. Мынакей мен тепкичтен лестницадан түшүп баратам. Могул бөлмөсү, Кудай кааласа ушул чоң атанын 2 бөлмөсүн бул ушул жакта атам. Бул жерден эшик ачып биз топка кылганбыз, мынакей көрүп атасыздар. Бардыгы сонун болду. Бир күнү мен ажаткананы дагы уялбай тартып көргөзөм сиздерге. Кадимгидей бир бөлмөлүү үйдөй болуп калган, таптаза. Потолоктору пластик болуп. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Кудай кааласа ушул балдарга жардам берип, ушул балдардын өмүрүнө себепкер болуп калган болсок иншалла, албетте биз ниетибизге жеткен болор элек. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Кудай кааласа сиздерге ишенебиз. Албетте мына ушул муктаждар комплексине деги өлкөбүздөгү муктаж инсандарга жардам бересиздер. Албетте Аллахтын берген ырыскысы менен бөлүшүбүз керек. Бул да болсо бизге берилген бир аманат. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Бизге момундай инсандар кайрылып аткандыгына сүйүнүшүбүз керек, шүгүр кылышыбыз керек. Себеби чындыгында Аллах Таала бизди себепкер кылууга буйруп атат иншалла. Рахмат анда эмесе, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, жакшылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Номерлерин айтып кеттим, эженин номерлерине. Эжеге байланышыңыздар, сөзсүз байланышып, кайдыгер карабастан көмөк көргөзөлү, жардам берели. Жакын күндөрдө биз үйүнөн бөлүшөбүз. Үйүнүн жашоо шартын толугу менен сиздер менен бөлүшөбүз иншалла.